улуулук маданиятка жетсек, бизде ошого жараша саясат болот эле. Мисалы мына улуу кишилер отурса, алардын сөзү башка да, балдардын оюну башка да. Ошо бизде улуулук сыпат болбой атат. Мен ушундай нерселерди толуктагым келип атат. Дагы бир аз убактым бар, анан кичине талкууга каралашайын. Токтойн Жумакуловна, сиздин толуктоңуз. Мен кантип иштебей калдым дейм, иштеп атат, жакыныраак болосуз. Урматтуу туугандар, урматтуу жигиттер, урматтуу төрөлөр, кайрылат элем. Баягы эмоцияга берилбей, бүгүн жалпы эл бизди карап отурат. Ошо элдин көңүл көтөрө турган темаларды алып кетсек. Менин программам негизи дагы ошо элетти көтөрүү маселеси, элет эмес жалпы мамлекетти көтөрүү. Мына Тура Арстанбек мырза айтып кетти. Үй бүлөнүн маданияттуулугун, өзүнүн салттуулугун, өзүнүн дени сактыгын карып келбесек, бүгүн үй бүлө мамлекеттин түзүүчү эң негизги бөлүк болот. Бул бөлүк кароосуз калып атат. Өзү мынакей Өмүрбек Токтогулович айтып кеткендей, Сооронбай мырза айтып кеткендей, коррупцияга малынган бюджет үй бүлөгө жетпей атат. Ошол себептен үй бүлөнүн кызыкчылыгы үчүн мен 4 тепкичти сунуштайм. Ошол эле элет өнүгөт, аймак өнүгөт жана дени сак бекем мамлекет бизде түзө алабыз. Себеби деген кредитти канча берсең дагы эч бир үйлөнүп беките албайсың. Ажырашкан, кеткен. Канча деген жарандар бала чакасын таштап кетип атат. Мына мен көрүп атам, ар бир 4-үй бүлө ажырашып атыптыр. Ар бир 4 бала ата-энеси таштап коюп алыска кетип атат. Мектепке келбей атат. Ар бир 3 бала бир гана ата-эне менен калып атат. Бул коркунучтуу нерсе. Мына бир жылда 3,5 миң 3600 киши кетет экен тиги дүйнөгө. Анын арасында дагы адам эгерде кырсыктардан эске албасак 5000 кетет экен. Бир жылда 5000 жакын жандай көргөн жарандарыбыздан айрылып атабыз. 10 жылда 500 миң киши кетет экен, 500 миң киши кетип атат. Аны кантип токтотобуз? Кандай жардам беребиз? Элетти көтөрүш үчүн, аймакты көтөрүш үчүн, мамлекетти көтөрүш үчүн биз биринчиден билим беришибиз керек, маданияттуулукту беришибиз керек, жана медицинаны колдошубуз керек. Ошон үчүн биринчи тепкич катары мен маданияттуулукту жана дени сактыкты колдойлук. Экинчи тепкич катары бекер билим берүү, бекер окутуу. Ошо ар бир ата-эне контрактты төлөйүн деп кышы бою, жай бою карында жанын каршы иштебеш керек. Мамлекет ошо баланы 18 жашка чейин камсыздаш керек. Бекер билим менен баштапкы орто билим берүү абзел, жана дагы керектүү бюджеттик жогорку окуу жайларына бюджеттик системаны киргизишибиз керек. Контракттык система бул коррупциялык, коммерциялык система болуп туруп, билим бербей, билимсиз кылып атат биздин балдарды. Айластан карапайым жумушка кетип, биздин балдар талалап жүрөт. Экинчи нерсе, бир жылда бир жолу, мына экөөңүздөр тең премьер болдуңуздар. Бир жылда бир жолу жалпы элди текшерип кетсек болот дени сактыгын. Ошондуктан диспансеризация бериш абзел. Бир жылда бир жолу текшерсек, кайсы багытта ар бир жаранга жардам берүүнү билебиз. Ошондуктан диспансеризацияны киргизсеңиздер деп суранам, азыр эле аткаруучу бийликтин өкүлдөрүнө кайрылам. Ошондо биз канча психиатр керек, канча гинеколог керек, канча педиатр керек билебиз. Анан дагы айтып кетейин, жөлөк пулду алган кишини көргөн жокмун. Пенсияны алган 7 жылдан бери, 10 жылдан бери жөлөк пулду көрө элекпиз. Пенсиясы 2,5 миң сом пенсия менен жүргөн адамдар аз эмес экен. Буга ким жоопкерчиликтүү? Кайсы бийлик, кайсы премьер жоопкерчиликтүү? Менин сунушум бул бюджетти эсептеш керек, жесткий көзөмөлгө алыш керек. Үчүнчү эң кымбат нерсе маянаны көтөрүшүбүз керек. Маяна ар бир шайлоодо көтөрүлбеш керек. Маяна жана пенсиялар жыл сайын индексация мыйзамынын негизинде жанагы эң биринчи керектүү тамак ашы кымбаттаганда кошо кымбаттап туруш керек да, ал пландоо системасына кириши керек. Ар бир эне курсагына кичинекей пайда болору менен учетка алыныш керек. Мына больницалар төрөйүн деп жаткан келиндерди кабыл албай айдап жиберип канчалар каза болуп атат. Бүгүн 100ге жакын эне тиги дүйнөгө кетет дегенде кандай шумдук ар бир 100 миң балага. Бүгүн төрөлгөн балдардын саны кызгарып атат. 30 миңге жетип калды жана катып төрөлбөй калган балдар бар. Келечекте биз кимге калтырабыз мамлекетти? Ким келет? Ошону ойлонсок. Бүгүн ошол кредиттерди ким алат? Мына 7% менен кредит берем деп айтып атасыз. 7% менен кредит да
o bir 5 жыл мурун аябай керектүү нерселер. Бүгүнкү күндө инфляция өскөндө Рахмат. 7%. Рахмат. Ар бир элге үчүн өтө кымбат баалуу процент болуп Сиз барат. кийинки раундтун убактысын жеп атасыз. Рахмат. Мындан кийинки талкууларга катыша албайсыз. Анда биз кийинки талапкерлерге суроо узатуу менен калган убактарды толуктайбыз. Сизде 14 мүнөт 54 секунд калды. Биз кийинки раундка сиз анын 9 мүнөтүн жумшайсыз. Өмүрөк Токтогулович, жогоруда Сооронбай Шарипович белгилеп кеткен фактылар боюнча бизде дагы суроо бар эле. Себеби сиздин үгүт компаниябыздын жүрүшүндө бир топ айтылган маселелер жазылган материалдардын ичинде дал ушундай фактыларга таянып бир топ дооматтар айтылды эле. Мунун негизинде башында жанагы Азия Мол борборуна тийиштүү болгон, ошол жерге чыгымдалган Кыргыз Орус фондунан алынган 17 миллион доллардын чыгымы жөнүндө болуп атат. Эмне үчүн сиз ошо фракциянын жетекчиси болуп, ошол каражатты айыл жерине кайра иштетүү, өнөр жайларын курууга же башка бир жаштарга, жайыл тургундарына жумуш бере турган объектилердин курулушуна жумшоону демилгелеген жок дагы, жеңилдигине карап өзүнүн пайдасына ушул каражатты колдонду жана жеке өзүнүн банкынын эсебинен элге жогорку 27% чейинки кредиттерди берип, бул жерде өзүнүн баягы кызыкчылыгын көбүрөөк ойлоп аткан жокпу деген маселени көбүрөөк беришти эле да. Ушуга бүгүн кандай комментарий кылат элеңиз? Урматтуу элим, мынакей өзүңүздөр көргөндөй көп сөз болуп атат Азия Мол боюнча. Бирок мына өзүңөр салыштырып көргүлөчү. Кайсы саясатчы бүгүн болсо ушул ачык айкын кредит алып атат? Бирде саясатчы алган жок. Мен коркпой, ачык айкын алып туруп, анын ичинде 2,5 миң киши иштеп туруп, 280 миллион сом салык төгүлүп туруп, бүгүнкү күндө 1,5 миң киши иштеп атат. Бул акчаны мына российский, кыргызский фонддон алынды. Бул урдалып алган жок. Мындайча айтканда паракорлордун акчасы алынган жок. Бул болсо ошол жерде кеңешчи директорлордун негизинде, Россиянын кеңешчи директорлордун негизинде чечиминен бул алынды. Бул болсо мен ойлойм, Кыргызстаныбызда соода борбору ачылды. 350 миллион доллар берилди. Ошонун ичинде 3-4 соода жүргүзүү ушундай иштерге берилди. Ошонун ичинде Азия Мол бар. Мен ойлойм баардыгы ачык айкын болуш керек. Ошондо ачык айкын болсо, ошондой таза болот. Элим билет, мен басканым да иштеген ишим да таза. Рахмат. Арстанбек мырза, сизде дагы 2 мүнөт 16 секунд убактыңыз бар. Сиз жанагы айтып аткан улуулукка өтүү жана өзгөрүү, жан дүйнөнүн жаңылануусу, адамдык бийиктикти калыптандыруу, Манас дастанынан бери калып калган Кыргызга тийиштүү касиеттерди бүгүн кайра орнотуп, Кыргыз жаңыланбаса болбой калды деген маселени реалдуу турмушка кантип жалгаштырабыз? Себеби бүгүн айылда отурган, шаарда отурганыбы бир топ адамдар, керек болсо дасторкондо наны жок калган күндөр бар да мисалы. Ошондой жагдайда сиз айтып аткан нерселерди кантип реалдуулукка алып келебиз? Ошондо ааламдан эме илим түшкөндөн кийин адамды өстөп атпай улуулукка. Мисалы баланы деле өстөсөм мен урам, тилдейм, өзүмдүн деңгээлиме жеткиче. Кыргызда айтат, ата менен тең уул атадан, артык уул атадан кем уул деп. Ошо ааламдын мыйзамы түшкөндөн кийин адамдын аргасын кетирип туруп өстүрөт. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, азыр ушу ден соолук, бирөөлөрдүн ишинен, ырыскысынан, төрөттөн, буюмунан, пикир келишпестиктерден, турмушунан, мүнөзүнөн, байлыгынан, бийлигинен, ооматынан колунан берекеси кетет, себеп чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз болот. Аргасыз адамды өстүрөт. Ошондо азыр бийликте ак үйдөн издебеш керек адам. Бийликтен көрбөш керек, өзүнөн көрүш керек. Бай ишиң жүрбөсө ичиңен изде дегендей ар бир адам өзүнөн мындай издеш керек. Анан бүгүнкү күндө кантип анда реалдуу ишке ашырабыз дегенде табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы, жаратылыш бул Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Ошон үчүн биз өспөгөндүктөн ошо жаратылыш аркылуу бизди чыгым кылып атат. Ошондо жакшы түшүнүш керек. Мисалы мына эгинибиз кесел болуп атат. Азыр мал көбөйдү, акча берген менен деле малдар кырылып атат. Адам ошо өзүнөн издеш керек болуп атат. Анан кандай өсүш керек дегенде төлгө келгендерди караш керек.
мисалга мына бирөөлөр премьер-министр болгондо бир жумага жетпей Ошто самолет кулаган, мына Өмүрбек эсинде болсо керек. Темир Сариев премьер-министр болгондо бир жумага жетпей Панфиловда нефтобаза жарылган, ансыгандай ушу арадам эле төлгө белгисине карап, могу жашоого келген бир максатымды, кызматымды кылбай атам го. Мени Кудай бекер жараткан жок да деп изденсе, ошо ырыскысын табат эле, изилденет эле, өсөт эле. Рахмат. Маңдайда таблода көрүнүп атат сиздерге. Аты жөнүңүздөр жазылган, ар бириңиздердин убактыңыздар турат, ушунда карап коюп турсаңыздар. Сооронбай Шарипович, сиз жогоруда белгилеген экспортты көбөйтүү деген маселе өкмөттүн ишинде канчалык реалдуу негиздемеси менен болду деген суроо бар да. Себеби кандай адамдар менен, дыйкандар менен же экспортко чыгып аткан фирмалар менен сүйлөшүп көрбү, алар өз арбайын өзү согуп аткандай элес калат. Өкмөттүн салымы эмнеде болду? Биз биринчи кезекте ишкерлерге шарт түзүк, тоскоолдордун баарын алып салдык. Биз биринчи мыйзамга көп көңүл бурулган, бирок инфраструктурага көңүл бурулбай алган. Ошонун баарын кабылына келтирдик. Ветеринар система, фитосанитар система талкаланган 12 жылдан баштап. Ошону эл аралык стандартка алып келдик. Жаңы лаборатория салдык. Өткөрмө бекеттерди оңдодук, автоматташтырдык, камераларды койдук ал жака. Биз болгон тосолдун баарын алып салдык. Баарын алып салып, жолду ачып бердик. Казакстан менен Россия менен да буну боюнча чоң иш алып бардык. Ошонун эсебинен мына биздики 1 жыл 5 айда экспортту 47%га мына өстүрдүк. Рахмат. Вактыңыз теңделди. Өмүрбек Токтогулович, 10 секундуңуз бар. 10 секундуңуз калды, 15 мүнөткө чейин. Толуктап саласызбы? Урматтуу кыргызстандыктар, мен кайрылып кетким келет. Жаңы силер уктуңар, мына Сооронбай Шарипович президент болбой туруп айтат, мен куугунду калам, камайм, тазалайм дейт. Мен баардыгыңарга сөз берем. Кудай буйрса президент болуп шайынса, мен бир да бизнесменди куугунду калбайм. Рахмат. Биз ушун менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү телетаймаштардын биринчи раундун жыйынтыктайбыз. Я за табло, я как раз таки волнуюсь, что за табло смотрю. Шартындай, сиз сүйлөгөн учурдун баардыгы эсептелет. Жоқ, карап атам. 14.54. Сиз унчукпай турганда кетип калдыбы? Жоқ, кетип атты, ошон үчүн айтат. 1 мүнөттөн ашып кетти. Сизге тактаганда 1,5 мүнөтүм кетип калды. Сураганда 1 мүнөттөн ашып кетип калды. Силер мага түшүндүргөндө. Мен сүйлөп аткандабы? Да, сен бердиң аны бул суроо тактай баштады. Нет, ошоңуз 1 мүнөттө жакын кетти. Ошодо айыл өкмөтү спикер. Урматтуу талапкерлер, орун алсаңыздар, биз экинчи раундту баштайлы. Уважаемые сторонники кандидатов, мы просим вас занять Орун алыңыздар, ваши урматтуу места. меймандар. Бактияр, ошондой болдубу? Менен башталып, жукпай атабыз. Орун алыңыздар. Уважаемые кандидаты, пожалуйста, займите свои места. Сторонники, присаживайтесь. Токтойн Жумаковна, жардамчыларыңыз орун алсын, биз Да, баштайбыз. я вас очень прошу учесть, что у меня больше 1 минуты съели. Биздин убакытты тактап аткан балдар андай болгон жок деп атышат. Биз аны азыр программанын жүрүшүндө тактайбыз, аны карап чыгышат азыр. Итак, уважаемые кандидаты, мы начинаем второй раунд. Анда бул экинчи раундда Светлана сиздерге орус тилинде талкуулана турган теманы сунуштайт жана талкуу орус тилинде жүрөт. Спасибо, Алмаз. Уважаемые кандидаты, в этом раунде я предлагаю поговорить об образовании. Если проанализировать современную систему образования, то, безусловно, налицо множество проблем. К сожалению, нынешняя система образования не отвечает ни мировым потребностям, ни потребностям кыргызстанского общества. Что бы вы заложили в основу реформы системы образования? Омурбек Токтогулович, пожалуйста. Относительно образования в Кыргызстане, к большому сожалению, на самом деле она требует кардинальных реформ. На сегодняшний день в Кыргызстане 77 тысяч учителей. Бюджет на образование выделяется 26 миллиардов сомов.
Из них на заработную плату выделяется 12 миллиардов сом. Нам необходимо в первую очередь провести именно почасовую реформу, так как у нас 1200 часов преподают в школах, а в развитых странах это 700 часов составляет. Мы введем обязательно с детского сада, с 3 лет введем трехязычие. Это будет кыргызский, русский, английский язык. Мы обязательно в школах увеличим зарплату учителей. Ученик, который идет в школу, он будет знать английский язык. В каждой школе не только будет компьютер, в каждой школе, в каждом классе будет компьютер. Кыргызстан можно изменить только с образованным поколением. Другого пути у нас нет. Спасибо. Арсанбек Бишнаевич. Я говорю о селе. Это касается шаманчылык, кыргызчылык, монасчылык, относится к простому кыргызскому народу, поэтому буду отвечать на кыргызском языке. Я уважаю все нации, все язык. Можно изучить любой язык, можно понять любого человека, но знать вселенную языка, это не каждому дано, не дано нации, не каждому человеку. Бүгүнкү күндө ушул билим берүү балдарды жөн эле бир алаксытуу болуп атат, студенттерди мисалга. Ушу тамга таанып, кошкондо окугандан кийин мектептерге адамды таанууну, табиятты таанууну, адамдын жашоого жаралуу максатын билүүнү, ушу апа, ата деп сенин тилиң чыкты, ата, эне, бул Кудайдан кийинки эле бир сактоочу аура. Ушуну окутса, анан ушу балдарды урба, тилдебе, каргаба. Бул сенин ата тегиңдин жаралып келген эле кайра бир руху деп ушуларды бир окутса, окууну бүткөн бала менен адам катары сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот эле. Билим берүүдө өтө чоң өзгөрүү керек билим берүүгө. Ушу табылма илимдин эч сыры болбойт, а табыгы илим өзү татаал. Ушу табыгы илимди окутса, кыргыздын балдары керек болсо, от, суу, таш, абааны багындырган, мына керек болсо ышкырып, шамалды чыкырган, жамгырды чыкырган кыргызды ушу сасык саясат бурмалай албайт эле, билим берүүнү башаттан мектепте окутсак. Арсанбек Бишналевич, этот раунд предполагает дискуссии на русском языке. Возможно, среди вашего электората найдутся и русскоязычные граждане. Может быть, вы все-таки продолжите дискуссию в дальнейшем на русском? Лучше изложить свое мнение на родном языке. Как удобно. Токтаим Чумаковна, пожалуйста. Спасибо. Вы очень хорошую тему затронули, так как только образованная семья – это успешная семья, соответственно, это крепкая семья и сильная страна. Сегодня образование оказалось у нас на задворках. Сегодня наши знания проверяют не мы, не наши педагоги, не академическая элита, а зарубежная компания, которая в год зарабатывает на этом порядка $3 миллионов. А эти деньги могли поступать в наш бюджет и повысить заработную плату наших учителей. Это было удобно всем нашим премьерам прошлых лет. Бесплатное образование мы обязаны вести. Мы социальное государство, мы в Конституции об этом озвучили, но его нету. Сейчас образование все коммерческое. Начиная с детского садика, все у нас коммерциализировалось. И пока мы не дадим возможность матери, что она будет уверена, что у нее завтра будет бесплатный детский садик, бесплатная школа, бесплатная медицина, мы не можем говорить об образовании. Сегодня настолько нивелировали ценность простого рядового учителя, это просто кошмар. Вы понимаете, что такое, когда нет доверия к учителю, доверия к врачу, доверия к участковому. Это 3 кита, на которые должна опираться успешная страна. Сегодня что я могу сказать? Убрали категории преподавателей. Никто ничего не объяснил, почему убрали категории. Сегодня труд человека, который 40 лет проработал, приравняли к бакалавриату. То есть молодой человек, окончивший бакалавриат, получает за час больше суммы денег, чем, скажем, педагог с 40-летним стажем.
Да, аналогичная картина. Магистрант получает больше, чем педагог. То есть поставили, столкнули молодое поколение и